Саламатсыздарбы, түз эфирде жаңылыктар маалымат программасынын толукталган чыгарылышы. Студияда Жамалбек Темирбаев. Алгач бүгүнкү күнгө алган маалыматтардан кыскача таанышып алыңыздар. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков коомдук уюмдардын 2010 жылдагы апрель окуяларына катышкандар, жабыр тарткандардын жана курман болгондордун жакындары менен жолугушту. Анда апрель окуясынын курмандыгы болгондордун жакындары жалпы эле жакшы калуу тилектерин билдиришти. Ушул 7 апрелдин өзүнүн ордун элге көрсөтүп, кийинкилерге сабак боло тургандыгын алып чыгышыбыз керек. Бул арада УКМКнын кызматкерлери Ош эл аралык аэропортунан 3 килограмм баңгизатын Орусияга жеткирүүнү көздөшкөн коңшу мамлекеттердин биринин жарандарын колго түшүрүштү. Башкы прокуратура паспорт тендерине байланыштуу коррупция беренеси менен дагы бир кылмыш ишин козгоду. Анын жүрүшүндө 15 адамдын үйү тинтүүгө алынды. Ала Бука районунда эт комбинаты ачылды. Анда жергиликтүү калк жумуш менен камсыз болуп, өндүрүлгөн эт продукциясын сыртка экспорттоого дагы мүмкүнчүлүк жаралды. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков коомдук уюмдардын 2010 жылдагы апрель окуяларына катышкандар, жабыр тарткандардын жана курман болгондордун жакындары менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө өлкө башчы болуп өткөн апрель окуялары элдин өлкөнүн жаркын келечеги үчүн өмүрүн курмандыкка чалууга даяр экенин көрсөткөн тарыхый окуя экенин баса белгилеп өттү. 2010 жылы биздин кыргыз элибиз дүйнө жүзүнө дары жолу көрсөттү. Биз эркиндикти сүйгөн мамлекеттин, элибиздин, балдарыбыздын келечегине кайдыгер карабаган, үй бүлөлүк кыландуу башкаруу болсо, ошо каршы чыга турган мамлекеттин келечеги үчүн өзүнүн жанын аябаган, керек болсо өзүнүн жанын курмандыкка чала турган эл экенибизди мына дүйнөгө тааныттык. Тарыхыбызды бекемдеп, ушул 7 апрелдин өзүнүн ордун элге көрсөтүп, кийинкилерге сабак боло тургандыгын алып чыгышыбыз керек. Бул тарых үчүн болуп калыш керек. Жакында азыр даярдап атабыз. 10 жылдык өткөрүш боюнча атайын комиссия түзүп, кийинки жылга даярдык көрөлү, каражаттарды бөлөлү. Ушул эле жерде апрель окуясынын катышуучулары, андан курман болгондордун туугандары бул сыяктуу окуялар Кыргызстанда экинчи кайталанбай, өлкөдө тынчтык өкүм сүрүп, эл арасында достук, ынтымак күчөсүн деген өздөрүнүн жакшы калуу тилектерин билдирип өтүштү. Эске салсак, 2010 жылы 7 апрель күнү ошол учурдагы бийликке наразы болуп чыккан элге карата ок атылып, анда 87 киши набыт болгон, 100дөн ашуун адам түрдүү жаракат алган болчу. Буларда УКМКнын кызматкерлери Ош эл аралык аэропортунан 3 килограмм баңгизатын Орусияга жеткирүүнү көздөшкөн коңшу мамлекеттердин биринин жарандарын колго түшүрүштү. Бул тууралуу аталган мекемеден кабарлашты. Маалыматка ылайык, шектүүлөрдүн багажын текшерүү учурунда жашыруун сактоочу жай табылып, жалпы салмагы 3 килограммдан ашык 57 биркет табылган. Алдын ала маалыматтар боюнча табылган заттар героин болуп чыккан. Бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, кармалган кишилер Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Ал эми кыргыз-казак чек арасындагы ак тилек өткөрмө бекетиндеги абал бүгүн дагы өзгөрүүсүз турат. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, өткөрмө бекетинде 300гө чукул жүк ташуучу автоунаа кезек күтүп тургандыгы айтылууда. Учурда текшерүүнү күчөткөн казак тарап 1 саатта болгону 4-5 жүк ташуучу автотранспортту гана өткөрүүдө. Бул маселе боюнча экинчи тарап менен байланышуу мүмкүн болбой жаткандыгын айткан Кыргыз Республикасы мамлекеттик чек ара кызматынын басма сөз өкүлү Осмон Алиева текшерүү күчөтүлгөнгө чейин кыргыз-казак чек ара постунан күнүнө 300дөн 400гө чейин жүк ташуучу урналар өтүп тургандыгын маалымдаган. Эскерте кетсек, мындай күчөтүлгөн тариздеги текшерүүлөрдүн Казакстан чек арачылары 19 мартта башташкан. Ал эми 5 апрелден 8-ине чейин Кыргыз-Кытай чек арасында убактылуу жабылат. Бул чектөөлөр Кытай Республикасы маркумдарды эскерүү күнүнө байланыштуу Кытай тараптан демилгеленген. Кыргыз Республикасы мамлекеттик чек ара кызматынын берген маалыматында Кыргыз-Кытай тилкесиндеги Торукарт автожол жана Эркештам автожол өткөрүү жайлары 3 күнгө убактылуу жабылышы кабарланган. Белгилей кетсек, аталган өткөрүү жайларында каттамдар 8 апрелде кайра жүрө баштайт. Буга чейин Кыргызстан менен Орусиянын сүйлөшүүлөрүнө ылайык 5 миллион АКШ долларга жакын айыл чарба азыктарын экспорттоо боюнча келишимге кол коюлган. Анда Орусия жактан биздин экологиялык таза азыктарга суроо талабын билдирген. Бирок продукцияларды сыртка алып чыгууда кандай көйгөйлөр бар? Таттыгүл Жумакары кызы кызыгып көргөн. Кандай сонун сакташкан.
Канча мээнет кылышат. Бактыбек Каримов көп жылдардан бери алма сатат. Быйыл анын баасы бир кыйла төмөн. Былтыр 1 килограмм алма орто эсеп менен 40 сомго бааланган. Азыр анын баасы 20 сомго түшкөн. Жалал Абад шаарына көбүнө эсе алма Ноокат районунан алынып келинип, эч кандай дары дармексиз сакталат. Арзан болду. Эми дыйкандар дагы ошол алып өздөрүнүн түшүмдөрүнү канча арзан болсо ушунча сатат энди. Алар дагы кымбат саткысы келет. Енді арзан болуп атат да. Бул химикат жок. Бул натуралдуу өзүбүздүн мындай энергия күндүн немесинен алынган мөмө жемиштер. Жакында Орусия менен Кыргыз тараптын келишимине ылайык биздин өлкөдөн наркы 500 миллионго жеткен айыл чарба продукциялары экспорттоого келишим түзүлгөн. Мөмө жемиш, балык, эт жана эт азыктарына болгон суроо талаптын жогору экени ачыкталган. Бирок бизде, мисалы, чийки этти сыртка алып чыгууда эл аралык санитардык нормалар көйгөй жаратышы мүмкүн. Кыргызстан агрардык мамлекет болуп калабыз дей турган болсок, бизде биринчи кезек эч нерсеге карабастан туруп biz uşu laboratoriyalık jagdайларды kuruşubuz gerek. Бұл birinci кезектеги нерсе. Чындап эле biz ошо башка мамлекеттер менен катнашка барабыз. Ошо башка мамлекеттер менен соода саттык айыл чарба жемиштерин сатабыз дей турган болсок, ушулга сөзсүз барышыбыз керек. Bir күндө 60-70 килограмм эт саткан Азизбек Сабиров күн сайын эртең менен этти лабораториядан өткөрөт. Айтымында буга чейин санитардык нормага туура келбеген эт болгон эмес. Малдын семиздигине көңүл бурган сатуучу анын этин эч кандай кооптонуусуз сатат. Семиз малды карап алат базардан. Тазалыгын карайбыз. Справкалар келет. Ветеринарный көзөмөлдөр түзүлөт. Айти базар жакта лаборатория бар, ошол жерге барабыз. Ошол текшерип. Оор соорукку бар жогун текшерип. Дал ушул чийки этке кызыгуусун арттырган Орусия тарап аны кабыл алууда бир гана санитардык абалга көңүл бурат. Анткени биз өндүргөн продукция экологиялык жактан таза деп көкүрөк какканыбыз менен кагаз жүзүндө ишке ашпай келүүдө. Буга эл аралык талапка жооп берген лабораториялардын жоктугу себеп. Анан биздин продукциябыз таза. Мынакей мына жерде эккенбиз, бизге ишенгиле деген нерсенин өзү документ эмес. Ошондон улам мен айтам да, мынакей биз ушул көйгөй канча жылдан бери болуп келатат. Бир нормальный бир лаборатория кура албай келебиз да. Ушул лабораторияларды куруп, ушу эл аралык стандартка жооп бере турган лабораториялар болсо, бул Кыргызстандын продукциясын естественно башка мамлекеттер талашып алып кетет эле. Эки тараптын келишимине ылайык Россия Федерациясы талап кылган экологиялык жактан таза продукциялар биздин өлкөдө бар. Бирок кагаз түрүндө талапка ылайык эмес. Эгерде биздин өлкө лабораторияларды куруп, көзөмөлдү күчөтсө, биринчи кезекте дыйкан нарыктуу баа менен өндүргөн продукцияны сыртка сата алат. Андан соң ишкерлерге жол ачылып, мамлекет бул жол менен өзүн өзү каржылоону колго аларын талдоочулар белгилешет. Таттыгүл Жумакар кызы, Баяман Тургуналиев, Жалал Абад шаары. Жогорудагы мүчүлүштүктөрдү эске албаганда башка өнүккөн мамлекеттер менен тыгыз кызматташуу жана ар тараптуу иш жүргүзүү албетте Кыргызстан үчүн чоң утуш экендиги талашсыз. Өткөн жумада Орусиянын президенти мамлекеттеги сапары менен Кыргызстанга келиши. Аны менен катар жакынкы күндөрдө Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековдун Кытайга сапар алышы бул албетте жакшылыктардан кабар берет. Мында эл аралык кызматташуулар албетте өлкөнүн дагы өсүп өнүгүшүнө жол ачары бышык. Ошо бири-бириге кыдырып өндүрүштү. Ярмаркаларга катышып келем. Өткөндө эле былтыры 2018-жылы Ташкентке барып келдим. Жол ачык, Жол ачык. Мурдакыдай тоскоолдук жок. Мурункудай тоскоолдук жок. Көп жылдардан бери өндүрүштүк багыттагы ишкерлик менен алектенген Сайдулла Чимбердиев үчүн учурда эл аралык кызматташуунун бардык эшиктери ачылган. Ишкер буга албетте акыркы 1 жыл ичинде Кыргызстандын өнүккөн мамлекеттер менен достук алаканы чыңдап жаткандыгы негизги себеп дейт. Чоң мамлекеттер менен кызматташтык сөзсүз керек экен. Себеби аларда бүт бар өндүрүштөр өнүккөн, бай мамлекет. Ушулардан биз көп нерсени үлгү кылып алып атабыз. Мисалы Кытайдан мен ошо өндүрүштү немелер Кытайга барып көрүп, ошол жактан үйрөнүп келип атам. Азыр ошо Россияга кадимгидей барып, 3 күн регистрация ошол жакта жүрүп, катышып, ярмаркаларына барып келдим, ошо Уфага барып келдим. Ошолор менен иштешип, ошолор менен чогуу жүрүп, азыр асфальт заводду мен
автоматташтырып атам да. Өткөн жумада Орусиянын президентинин Кыргызстанга жоон топ делегация менен келгендиги дагы көптөгөн тармактарда алгылыктуу өзгөрүүлөр болушунан кабар берди. Ал эми эки өлкөнүн президенттеринин жылуу жумшак мамилеси, бири-бирине болгон урмат сыйы айтпасак да көз көрүнүп байкалып да турду. Эң башкысы мындай ири державалар менен достук мамиледе өнөктөш болуу бактысы бардык эле өлкөлөргө насип эте бербейт. Андыктан Орусиянын президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга 10 жылга чукул аралыкта алгачкы ирет мамлекеттик иш сапары менен келишин жакшы жышаан катарында сыпаттоого болот дегендер коомчулуктарбын. Азыр дагы жакшы шарт түзүлдү. Ошол эң чоң экономикасы күчтүү Россия менен Кытайдын бизди колдошу, бизге ишениши, бул сырттан келген инвесторлордун дагы бул жака ишенимин артышы деп эсептейм. Себеби өздөрү ушул дүйнөдөгү биринчи орунда турган Путин келип туруп 6 миллиард долларлык келишимдер түзүп кетип атканы бул дүйнө жүзү боюнча башкаларга деле чоң мисал да эсептесек болот. Жыл башынан бери Кыргызстанга бир катар өлкөлөрдөн ири масштабтагы инвестиция тартылды. Анын сап башында орус-кыргыз кызматташуусунун алкагында 6 миллиард доллардык келишимдерде орун алган. Ал эми жакында Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековдун мамлекеттик иш сапары менен Кытай Эл Республикасына сапар алышы күтүлүүдө. Бул да болсо Кыргызстан учурда дүйнөлүк аренада өзүнүн барандуу ордун тапкандыгынан дагы бир жолу кабар берет. Буяктан Кытай улуу держава турат. Буяктан Европа турат. Биздин алакандай Кыргызстан чакан элибизге албетте бизге өнөктөш, стратегиялык жактан өнөктөш мамлекеттер керек. Бизди коруктап туруш керек. Алар биздин гарантыбыз. Биз өзүбүзчө өнүгүп кетиш өтө кыйын. Албетте кечеги стратегиялык маанадагы иш аракеттер Россия менен өтө жакшы болду. Россия биздин стратегиялык өнөктөшүбүз. Мындан бир нече жыл мурда өлкөгө инвестиция тартуу бул жакта турсун, Кыргызстан өзүнүн пикет митингдери менен дүйнөгө атагы чыгып келгендиги эч кимге деле сыр эмес. Мына ошондуктан да учурда өткөн күндөрдөн сабак алып, коомчулук өлкөнүн бүтүндүгүн башкы орунга коюусу кажет. Ал эми инвестиция болсо стабилдүүлүктү талап кылат. Улкан Кожоева, Уларбек Мырзабеков, жаңылыктар үчүн. Башкы прокуратура паспорт тендерине байланыштуу коррупция беренеси менен дагы бир кылмыш ишин козгоду. Учурда бул факты боюнча тергөө амалдары жүргүзүү жагы УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматына өткөрүлүп берилген. Маалыматка ылайык электрондук паспортко бланктарды даярдоо боюнча тендердеги мыйзам бузуу фактыларына байланыштуу тергөөнүн жүрүшүндө тендер өткөрүүгө түздөн-түз тиешеси бар 15 адамдын жана алардын жакындарынын үйүнө тинтүүгө сот тарабынан уруксат берилген. Алардын арасында мамлекеттик каттоо кызматынын азыркы жетекчиси, анын орун басарлары, литвалык Гарсу Пасоилис компаниясынын Кыргызстандагы өкүлдөрү жана Клоп медианын журналисти дагы бар. Аны менен катар ушул күндөрү башкы прокуратура коррупцияга каршы күрөшүүдөн түшкөн 5 миллион сомдун атайын эсепке которду. Маалыматка ылайык, жыл башынан бери аталган мекеме тарабынан атайын эсепке кайтарган каражат 400 миллион сомго чамалап калгандыгын кабарланууда. Эске салсак, жемкорлук менен күрөшүүнүн жыйынтыгында мамлекетке кайтарылган каражат үчүн эсеп өткөн жылдын май айынан бери иштеп келет. Ага ушул учурдагы президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон болчу. Ал эми региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылында болсо, бир катар токтоп калган ишканалар кайрадан жандана баштагандыгы жакшы жаңылыктардын катарын толуктайт. Алардан Сузак районунун караштуу Камыш Баш айылындагы кепиш чыгаруучу фабрикада бар. Ошондой эле Тветердин башында болгон суроо талаптагы өскөн, ошондой эле токтоп калган Мариям мунун чыгаруучу завод ишке түштү. Бул жайларды Жогорку Кеңештин депутаты Бакыт Төрөбаев кыдырып, иш ыргагы менен таанышты. Эми Жалал Абадтыктар чет өлкөдөн алынып келинген кепиштерге муктаж эмес. Анткени Сузак районундагы кепиш чыгаруучу фабрика өз ишин баштады. Өндүрүштөн чыгарылган продукцияны чет жактарга экспорттоо жагы да бар. Болгон ишке рынокто ийгиликтүү камсыздап алуу башкы планда. Азыркы күндө эми сапаттарыбыз бар жогубуз жакшы болуп, эми кичине базарга чыгып атабыз. Азыркы күндө дагы иш баштадык. Ошо
Кудай буйрса быйыл да токтобой иштейбиз деп турабыз эми. Өкмөтүбүз жардам берсе, өкмөт жардамы менен реализациябыз жакшы болсо, токтобой иштейбиз деп турабыз. Ал эми жергиликтүүлөр болсо жаңы жумуш орду менен камсыз болгон. Андыктан өлкөдө завод, фабрикалар иштеп турса эле чет жакка чыгып жумуш издегендер аз болот. Мында жалпысынан 50 чакты киши жумуш ордуларын тапкан. 8:30-дан 5:30-га чейин иштейбиз. Жумушубуз эми менимче жеңил эле деп ойлойм. Жеңил эле, мындай жүк көтөрбөйбүз. Отурабыз мына өзүңөр тарткандай жеңил ишибиз. Анан жатаканабыз бекер, обедибиз дагы бекер болот. Анан условиясы жакшы да, мындай айтканда. Жакшы эле. Мындай жаштар иши кылып иштесе болот да. Бул болсо ынтымак айылындагы туз бел таш заводунун өнүмдөрү. Экспорттоого ылайыктуу негизги чийкизат Ош облусунун Өзгөн районуна караштуу Сары Таш карьеринен алынат. Азыркы тапта жергиликтүү элдин керектөөсүнүн артканын, коңшулаш өлкөлөргө жөнөтүп туруу келишимдери каралып жатат. Тактап айтканда бул жерде курулушка керектелүүчү жабдыктар жасалат. Бул завод негизинен башталганда 15 адамга болгон 2014 жылы. Азыркы мезгилде 70-тен 80-ге чейин жумушчу эмгектенип, ушул жерден үй бүлөсүн багып атат. Бул жердин айлыгы боюнча айлыгы жогору 15 000 сомдон 25 000 сомго чейин. Ар кандай специалисттерине жараша. Өлкөдө Мария мону менен таанылган Данюк жоопкерчилиги чектелген компаниясы 2000 жылдан 2015 жылга чейин токтоосуз элди ун менен камсыз кылып келген. Бирок ички рынокто Казак өлкөсүнөн алынып келинген продукция басымдуу болгон. Андыктан аталган ишкана ишин токтоткон болчу. Эми болсо жаңы техникалык каражаттар менен жабдылып, кайрадан иштей баштады. Мурда бүт механикалык болчу. Канча будайдын килограммы түшүп, ал баягы ручка менен жазат эле. Анан кийин суудан өткөндөн кийин канча килограмм болду, анан кийин производство өткөндөн кийин канча уну болду деп ар цифраны кол менен ручка менен жазчу. Азыр андай болбойт. Азыр будайдын түшү, анан кийин переработка болушу, анан кийин тиги капка капташына бүтү азыр цифровой болуп калды. Бул иштердин бардыгы региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүүгө багытталып жатканын Жогорку кеңештин депутаты өз сөзүндө билдирди. Бактыгүл Тешебаева, Байман Тургуналиев, Жалал Абад шаары. Президент тарабынан жарыяланган жылдын алкагында башка район шаарларда дагы бир катар алгылыктуу иштер аткарылып келет. Айрыкча жаңы объектилердин ишке берилиши сырткы миграцияны кыскартып, элди жумуш менен камсыз кылууга чоң өбөлгө болууда. Ага бир мисал Алабыка районунда ачылган жаңы эт комбинатын айтууга болот. Аталган жайда күнүнө 40тан карамал, 200 баштан майда жандык союлат. Бул жайдын ачылышынан бир эле жергиликтүү калк жумуш менен камсыз кылбай, ал тургай этти экспорттоого мүмкүндүк жаратты. Кененирээк аймактык кабарчыбыз маалымат берет. Аталган райондун Достук айыл аймагынын тургуну Элмурат Абдураев көп жылдардан бери мал багып, анын этин алып сатуу менен алектенет. Айтымында жаңы ишке кирген бул жай алардын ишин бир топ жеңилдетти. Мындагы жайда бардык талаптар эске алуу менен курулган. Бизге жакшы боюна ачылып калды ушул жерге. Үйдө постоянно мал багып турам мен. 5-те 10-та кылып. Анан бүгүн очередь келип калды бизге. Ояктан заказ түштү. Алып келдик. Бизге форма муну справка берет. Постоянно ветврач. Анан ушул справка менен мал сойдурабыз. Учурда бул жайда эттин сапаттуулугуна басым жасалууда. Бул боюнча ветеринардык дарыгерлер иш алып барышууда. Берге келген мал биринчи жолу неме кылганда эки кулагын идентификациядан өткөн. Колунда ветеринарный справкасы менен келет. Келгенден кийин клинический осмотрдон өткөрүп, канын текшерип, союлгандан кийин форма 2А справкасы менен бара турган жерине касапканага, столовый, ашканаларга таркатабыз. Эми мында этти экспорттоого чыгарууга даярдык көрүлө башталды. Экспорттоого бардык шарттар бар. Муздаткычта 40 тоннага чейин этти сактоого болот. Районда күнүмдүк суткасына кубаттуулугу 40 иримүздүү малды 200 баш кой эчкин союучу мындайча айтканда мал союучу ишканасын ачтык. Бүгүнкү күндө иштеп атат, бардык талапка жооп берет. Бул ачканадан негизинен
Бул жерде 7 миллион сомдук айыл чарбасын каржылоо 6 долбоордун негизинде 7 миллион сомдук алып, андан сырткары өзүнүн каражатынын эсебинен 15 миллион сомго түштү жалпысы. Негизинен азыркы күндө иш башталды. Ет комбинаты ишке кирип халкка кызмат көрсөтө баштады. Алдыда сапаттуу этти башка өлкөлөргө экспорттоого да жол ачылмакчы. Ильяс Турдубай уулу, Абдумомун Калбаев, Топчубек Ашырал уулу, Ала Бука району. 2 апрель эл аралык балдар китептеринин күнү. Балдар адабиятын белгилөө жөрөлгөсү балдар адабияты боюнча эл аралык кеңештин 1967 жылы 2 апрель күнү чечимине ылайык жасалып келет. Эл аралык кеңеш балдар адабиятын белгилениш самалыгын Ханс Христиан Андерсендин туулган күнүнүн урматына ыралуугун. Бул күнгө карата бүгүн Барпы драма театрында атайын иш-чара болуп өттү. Бусайра Исманова Токтогул райондук борборлоштурулган китепканасынын жетекчиси. Алар бүгүнкү китеп көргөзмөгө Токтогул сатылгансынын жалпы чыгармаларын алып келишкен. Биз быйыл Токтогул сатылгансынын 155 жылдыгына карата ошо өзүбүздүн Токтогулдун китепканасында болгон китептерибизди алып келдик. Эмчин дегенде жылдан жылга көбүрөөк көңүл бурулуп, мисалы Токтогулдун 100 жылдыгына карата, Токтогул сатылган 100 жылдыгына карата эки эле китеп чыккан болсо, Токтогулдун 125 жылдыгына, андан кийин 150 жылдыгын белгилөөдө Токтогул сатылган жөнүндө абдан жакшы китептер чыкты. Китеп көргөзмөсүнөн сырткары 2 апрель балдар адабиятынын күнүнө карата жаш китепканачы сынагы да уюштурулду. Анда катышуучулардын ар бири 3төн китепти санариптештиришти. Бул иш-чаранын негизги эле максаты быйылкы санариптештирүү жылында жаш китепканачылардын аткарган иштери. Ошол эле учурда ар бир райондун аймагындагы акын жазуучулардын адабияттарын санариптештирип, электрондук Кыргызстан каталогуна жайгаштыруу эсептелинет. Жаш өспүрүмдөрдүн билимдүү болуусуна, алардын жаркын келечегине багыт алуусуна балдар үчүн даярдалган китептердин таасири өзгөчө. Жомокторду окуп берүү дагы аларга чоң пайда алып келет. Ошондон башталат бул балдардын аң сезими өсүшүчү, дүйнөгө болгон көз карасы, дүйнө таануусу ошол китептен башталат. Мен буну абдан колдойм. Бул китептин салымы биз үчүн абдан чоң нерсе. Ошон үчүн менин кааларым мындан ары дагы ушундай көргөзмөлөрдү өткөзүүгө жөн калбастан, ошол бизде шаарыбыздагы, район шаарлардагы, айылдагы бала бакчаларга да бул атайын программа катарына киргизүү керек. Акыркы учурларда мамлекет тарабынан балдар китепканаларына да өзгөчө көңүл бурулуп жатат. Алтын фондтору жаңы китептер менен камсыздалып. Атайын фонддун эсебинен бизге 100 000 сом акча бөлүнүп, райондук китепканага, жана райондук балдар китепканасына абдан жакшы жомоктор, уламыштар, балдар үчүн кызыктуу китептер түштү. Анан жакшы эле деп ойлойм мен. Жылдан жылга бу китепканаларга көңүл бурулуп, китепканалардын китеп фонду жылдан жылга баюуда. Ал эми адистердин айтымында ушул эле сынактын жүрүшүндө 60 китеп санариптештирилди. План боюнча жыл аягына чейин облус аймагынан 300 китеп санариптештирилет. Нара Жапарова, Манас Назаров, Жалал Абад шаары. Бүгүнкү алган маалыматтар топтомун ушулар түздү. Түз эфирде Жамалбек Темирбаев болдум. Алдыда эртеңки күндүн аба ырайы. Саламатта туруңуздар.